Ода Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Индонезиянын Ачех провинциясында катуу жер титирөөдөн бери дегенде 100 киши курман болду. Зилзала чордонунда куткаруу иштери жүрүп жатат. Рохинджалардын укуктары тебеленүүдө деген кабардан улам BBC Мьянмадан жашыруун баяндама тартып келди. Жааны буту менен таам аяткан чебер. Кыргызстандык жаа чайы менен кабарчыбыз баарлашып келди. Индонезиянын түндүгүндө Ачех провинциясында катуу жер титирөө болуп 100 киши каза тапты. Уранды алдында калган кишилерди куткаруу аракеттери ыкчам жүрүүдө. Кубаты дээрлик 6,5 балга жеткен силкинүүдөн 100 имараттар кыйрап, мындан 12 жыл мурунку цунами менен коштолгон катуу зилзаланы эске салды. Куткаруучулар урандылардын алдынан тирүү адамдарды издөдө. Зилзалада жабыркагандардын көбү имараттардын алдында табылган. Техника жетээлик аймактарда кол менен иштер жүрүүдө. Индонезиянын президенти тургундарга тез жардам берүүгө буйрук берип, катуу жабыркаган аймактарга 1000ден ашуун аскерлер жана ошол эле сандагы полиция кызматкерлери жөнөтүлдү. Мен зилзала тууралуу маалыматты таңгамал алдым. Дароо бардык кызматтарга тез жардам көрсөтүүгө буйрук бердим. Жакында президенттик администрациясынын башчысы дагы аймакка барат. Жер титирөө Суматра аралынын түндүк чыгыш аймагында Ачех провинциясында орун алды. Бир нече мечит, 100 үй жана дүкөндөр талкаланды. Учурда айрым райондордо электр кубаты өчүп, суу жана азык-түлүк тартыш экени маалымдалууда. Аймактагы жалгыз оорукана тез эле толуп калды. Бейтапканага кирүүдөн кооптонгон тургундарга көчөдө жардам көрсөтүлүүдө. Өкмөт расмийлери курман болгондордун саны көтөрүлүшү мүмкүн экенин белгилешүүдө. Бул аймакта жер титирөө, цунамилер мурда дагы болгон. 2004-жылы орун алган цунамиде 170 000 адам каза тапкан. Өкмөт зилзаладан кийин цунами коркунучу жок деп билдирди. Малайзиянын премьер-министри Наджиб Разак баштаган каршылык акцияларынан кийин Мьянма өкмөтү Малайзиянын элчисин чакыртты. Мьянманын тышкы иштер министрлиги Ракхайн штатында Рохинджа мусулмандарына каршы операцияны улуттук тазалоо деп атоо жоопкерчиликсиз кадам деп сынгалды. Ракхайн штатында 1 миллиондон ашуун рохинджа мусулмандары жашайт. Аларга аттуулдук бербестен мыйзамсыз мигрант деп санашат. Аскердик операция башталгандан бери 20 000 рохинджалар Бангладешке качты. Спутниктен алынган сүрөттөрдө 9 октябрдан бери 1250 турак жай жок кылынганын көрсө болот. Эң калган айдоо талаалары жана өрттөлүп кеткен кыштактар. Бир апта мурун бул аймакта Мьянмада куугунтукта алып келген рохинджа мусулмандары жашаган. Аларды өлкөнүн армиясы аймактан кууп чыгарды деп айтылууда. Айрымдар айтылган операцияны кыргын деп аташса, башкалары геноцид дешүүдө. Бул рохинджа аялдары армия алардын үйлөрүн өрттөп кеткенин айтышууда. Күйөөңүз каякта? Күйөөмдү өрттөп өлтүрүшкөн. Сиздикичи? Менин күйөөмдү кармап кетишкен. Ким? Армиябы? Ооба. Укук коргоочу Ан Сан Су Чи менен армия бул маселе боюнча мунасат тапканы көптөрдү таң калтырууда. Су Чинин офисинен келген маалыматта аскерлер мыйзамды бузбаганын жана рохинджа мусулмандары үйлөрүн өздөрү өрттөп жатканы айтылат. Адам укуктарын коргоп атага чыккан Аун Сан Су Чи сындалууда. Ал ырайымсыз аймакта саясатчы болуп, ырайымсыз институт армия менен күрөшүп келет. Тилекке каршы ал көп жылдар бою карманып келген принциптер четте калды. Ан Сан Су Чи армия адам укуктарын тебеледи деген дооматтарды иликтөөгө алыш үчүн атайын комиссия түздү. Бирок айтылган иликтөөнү жогорку даражадагы генерал жүргүзмөкчү. Демек ал көз каранды болот. Ракхайн аймагында эмне болгону тууралуу чындык качан аныкталаары белгисиз бойдон. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Сириялык активисттер маалымдагандай, өкмөттүк күчтөр Алеппонун тарыхый эски бөлүгүн ээлеп алды. Британияда негизделген адам укуктары боюнча Сириялык байкоо аттуу топ бир нече күнгө созулган катуу кагылышуудан кийин козголоңчулар аймактан чыгып кеткенин билдирди. Өкмөт Алеппонун жарымынан көбүн көзөмөлдөп турат. Көп сандагы согушкер чыгып кеткен айтылууда.
Америкадағы таасирдүү Time журналы Дональд Трампты жылдын адамы деп атады. Дональд Трамп америкалықтар арасындағы саяси ажырымды ачып көрсөткөн адам деди журналдын редактору. Жаңы шайланган президент бул наам ал үчүн чоң сыймык экенин билдирди. Боливиянын бийликтери 71 кишинин өлүмүнө себеп болгон учак кыйроосуна тиешелүү компаниянын жетекчисин камакка алды. Учакта жүргүнчүлөр менен катар бразилиялык Chapecoense футбол командасы да бараткан. Lamia аба жолдору компаниясы тейлеген учак Колумбиянын Меделин шаарына бараткан. Анын күйүү чумайы түгөнгөн деп айтылууда. BBC-нин 100 айым өнөктүгүн бүгүн Кыргызстандагы сейрек өнөрдүн ээси болгон айым менен улайбыз. Демейде колуң менен жаат албайсың, а биздин каарман жаны буту менен таамай атат. Жаш кезинен бери улуттук циркте өнөрүн көрсөтүп келаткан Аида Акматова менен кабарчыбыз Сапаргүл Абдинабиева маектешип келди. Негизи мен ата-энем өзү цирк артисттери. Ошол ата-энемдин аркасынан эле цирк өнөрүнө келип калгам. Жоопкерчилик аябай эле чоң, анткени риск менен байланыштуу биздин профессиябыз. Воздушная трапеция деген номерим бар болчу эле. Ошол номер менен выступать этип аткан кезде мен үстүнөн 8 метрден кулап кеттим эле. Ошондо травма алып калгам. 2007-жылдан бери ушул жааткан өнөрүм менен чыга элек болчумун да. 2 жылдай восстановление болуп жүрдүм. Циркке күн сайын эле келип аттым да, бирок машыгып жүргөн эмес, мен анткени колдорум, буттарым сынып, машыкканы болбойт эле да ал кезде. Аябай эле оор болду мага, анткени цирк жок, өзүм эмес деп сезем да. Өзүмдү аябай эле бактылуу деп сезем, анткени өзүмдүн жумушумду аябай жакшы көрөм. Айтып коюшат го, эгер жумушуңду аябай жакшы көрсөң, бир да күн иштебейсиң дегендей эле да. Меники ошондой да. Ошол үчүн мен аябай бактылуумун. Анан жумушка келатканда бир майрамга келаткандай болом. Жачайындан спорт көтөлү. Европа футбол ассоциациясынын Чемпиондор лигасында Арсенал соңку 5 сезондо биринчи жолу өз тобунун жеңүүчүсү болду. Лукас Перес хет-трик жасап, Арсенал 4-1 менен оюнду утуп алды. Манчестер Сити менен Селтик 1-1 эсебинде тең чыкты. Сити Ситоунда 2-нчи орунда турат. Эң төмөнкү тепкичте Селтик. Бүгүн да бир катар группалык оюндар күтүлүүдө. Тоттенхамдын жетекчиси Маурисио Почеттино Москванын ЦСКАсы менен беттеште жеңебиз деп үмүттөнүүдө. Реал Мадрид менен Боруссия Дортмунд топтогу биринчи орун үчүн күрөшөт. Бүгүн ошондой эле Лестер менен Порто жана Ювентус менен Динамо Загреб ойнойт. Теннисте чоң иштемде 12 жолу уткан Новак Джокович тренери Борис Бекер менен кызматташтыгын токтотту. Джокович өз кезегинде Уимблдон, АКШ жана Австралия ачык чемпионаттарынын жеңүүчүсү болгон Борис Бекер менен 3 жыл иштешти. Ноябрда Джокович дүйнөлүк биринчи ракетка наамынан ажырап, аны британдык Энди Марей алган. Эми Кытайда бир эр жүрөк фермер коңшусунун өмүрүн кантип сактап калганын көрүңүз. Фермер жалындап жаткан газ баллонун укурукка илип алып, көчөдөн алыс сүйрөп кеткен. 63 жаштагы Кай Диңфең үйүнө келатып кошунасынын ашканасынан түтүн чыкканын көрүп калган. Коңшусу эмне кыларын билбей сестейип туруп калыптыр. Фермер өрт өчүргүчтөрдү күтпөй коркунучту өзү эле жок кылды. Сиздер менен мен Гүлнара Касманбетова болдум. Ободо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.